алдыда бизди жана сиздерди абдан кызыктуу маек күтмөкчү. Андыктан экранга барыңыздар, жакыныраак чакырабыз. Кыргызстанда биринчи рет алгачкы жолу пайда болгон десек дагы болот. Art Magic студиясы, ал жакта сүрөттөрдү жаратышат. Мен таныштырып өтсөм, ушул Art Magic студиясын ачкан жигиттер, жетекчилери Алмаз Садыбакунов жана Жусуп Тойчубеков. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Куттуктаңыздар мен. Куттуктаңыздар. Кош келиңиздер. Кош келиңиздер студиябызга. Таңкыманы жакшыбы? Жакшы, сом, албетте. Жакшы. Келип бергениңиздер үчүн рахмат. Алгач эле бул эмне? Азиреттин колундагы. Бул эмне деген суроо. Бул сүрөт. Жазууну көрсөтүп койсоң. Сүрөт болот жакшы. Бул YouTube деген жазуу. Азыр алдыда сүрөт болот. Алдыда сүрөт болот. Бул Кыргызстанда, Орто Азияда жаңы пайда болгон искусство деп айтсак болот. Анткени бул сүрөттү сиз өзүңүз жаратсаңыз болот да. Өзүңүздө кол эмгекчил жана сүрөтчү болбосоңуз деле, накта көздү кубандырып турган сүрөттөрдү жаратсаңыз болот. Мен сүрөтчү эмесмин, Азирет сүрөтчү эмес, бирок булар да сүрөтчү эмес экен, көрсөтчү. Биз да сүрөтчү эмеспиз, бирок болгону даяр кылып беребиз. Даяр кылып беребиз. Эл өзү каалагандай боеп, накта искусство жаратса болот да. Жакшы. Бул эми Кыргызстанга алып келүү идеясы кандай пайда болду? Жусуп сиз айтып берсеңиз. Биз аны Россиядан, Украинадан көргөнбүз. Жасагандан Кыргызстанда, жана Орто Азияда андай жок болуп, оюбузга ушундай эле келген. Канча болду бул ушул ишти баштаганыңарга? Бул ишти биз уже 5 айдан бери разработка кылып атабыз. Анткени бул өтө майда жумуш да. Анткени сүрөттөрдү жасаган эле бизде уже команда 5-6 адамдан турат. Ошо адамдарды үйрөтүш керек. Адамдардын бардык адамдарга жаккандай мындай көрүнүш болуш керек да. Ошон үчүн разработка 5 ай болду. Эми баштаганыбыз тиги бул жумадан баштап атабыз буюрса. Сиз биздин алгачкы ушундай кардар болуп калдыңыз да. Кандай жакшы. Түшүнүктүү. Бул жерде карап көрсөк, мисалы баягы колго сүрөт тартат эмеспи? Ошондо дал ушундай эле картинканы колдонот турабы? Анан ал жакта болсо карандаш менен же болбосо боек менен тартылат. Бул жерде жөн гана New TV деген баягы наклейка гана чапталып турат, бирок эч нерсе жок да. Анан кандай сүрөт чыгары бизге аябай белгисиз болуп турат, кызык болуп турат. Анан эгерде адамдын сүрөтүн тарта турган болсок дагы ушундай чапташ керек болобу? Ушундай биз өзүбүз даярдап беребиз. Адамдын сүрөтүн чаптап алыш керек. Жок, сиз чаптабайсыз, аны биз даярдап беребиз да. Анткени ал деген көп стадиядан өтөт да. Сиз жөнөкөй эле сүрөттү жөнөтөсүз бизге. Сүрөттү жөнөтүп туруп, мага могу сүрөттүн сиздин карындашыңыздын туулган күнү болуп калды. Анан карындашыңарга мындай белек кылам дедиңиз. Белек кылам деп, анан бизге сүрөтүн жөнөтөсүз. Сулуу сүрөтүн. Анан ал сүрөттү биз разработка кылып, сүрөтчүлөргө берип, алар мындай компьютер түрүнө түшүрөт. Компьютер түрүнөн биз ушул эмеге хостко түшүрөбүз да. Хостко түшүрүп, анан биздин комплектте дагы мындай акриловый краскалар бар. Эмнеге биз акрил колдонобуз? Гуашь эмес. Анткени акрил бул эң жакшы краска деп айтылат да. Анткени жакшы хостко да жакшы отурат, жакшы ургайт, анан түсү да өтө жарык болот. Ошон үчүн акрил колдонобуз. Анан бизде бир комплектте 5 түр краска болот, 5 кисточка, анан мындай влажный салфетка. Эмнеге влажный салфетка? Анткени боеп атканда сиздин колуңуз кирдеп калат, анан сүрөттү булгап салбаш үчүн колуңузду тазалап эметип. Ошонун баарын бересиз, өздөрү тартып алышат. Өздөрү тартып алышат. Анда тартып баштабайлы анда, бизге аябай кызык. Телекөрүүчүлөргө да кызык болуп атса, кандай болуп? Анда жигиттер өздөрү көрсөтүп бербейби? Биринчи кандай болот экен? Ооба. Красканы бул жака куюп алабыз, боекторду. Биз деген бул өзүнчө формочкаларда болот. Биз бүгүн атайын ушу эмне красканы кандай түстөрдү алып келгенибизди ошону көрсөтөлү деп атайын. Кардарлар түстөрдү тандоо мүмкүнчүлүгү барбы? Ооба, бизде атайын уже даярдап коебуз да, мындай өзүнчө варианттарды. Анткени кээ бир түстөр бири-бири менен келишпей калат да, көрүнүшү жаман болуп калат. Ошон үчүн бизде 10 варианты бар. Кайсы түс менен кайсы түздү кошсо болот депчи. Ошондуктан бизде бүгүн 5 түс алып келген турбайсыздар, атайын 5 түс.
Негизи канча убакытта даяр болот бул баардыгы? Бул сүрөттү бир 10 мүнөттүн ичинде боеп бүтсө болот. Анан 1 саат убакыт кургаш керек. Анткени акрил краска кургаш керек да, жакшы отуруш үчүн. Ошон үчүн 1 сааттан кийин уже картинаңыз даяр болуп калат да сиздики. Боеп баштайлы анда кандай кылып боебуз? Буйрутма берген адам ушинтип алып туруп эле. Ошентип алып туруп эле мындай эле бое берет. Мунун баардыгын эле ушундай кылып бое береби, бир түстө? Бир түстө эмес, мына атайын 5 түз алганбыз. Мына атайын ар түскө өзүнчө кисточка да, бири-бирин булгап салбагандай кылып. Боекторду тийиштирбей бири-биринин үстүнө тийиштирбеш керек. Бири-биринин үстүнө тийиштирсем аралашып кетип, анча жакшы көрүнбөй калат да. Ошон үчүн мынтип ар бирине бирден кисточка берилген да. Ошон үчүн каалашыңарча боейсиз мындай. Бул жерде өтө деле кыйынчылык деле жоктур. Жаш балдар деле ушинтип биринчи, экинчи класстын балдары деле ушинтип бое алса болот. Эмнеге бул ой уникалдуу? Анткени буну кардарлардан эң жаш 5 жаштагы балдарга чейин ушу белекти даярдап бере алат да. Эгер кол менен эле ушундай кылып туруп, манжалар менен боеп койсочу, бир аз креативнээраак баары каалашыңарча болсун. Анткени бул сиздин эмеңиз. Өзүбүзгө боеп алалычы биз. Сиздерди кыйнабайлы, келиңиздер. Акмарал экөөбүз боейбиз азыр. Келиңиз. Анткени бул өзүбүздүн сүрөт болуп атпайбы, өзүбүз боеп турбайбызбы? Буйрутмалар буга чейин болдубу, Алмаз? Буйрутмалар албетте болду. Биз бир уже 8-9 картина даярдадык. Аларды биз башында белек катары берип атабыз. Анткени бул идея жаңы болгондуктан бизге биз өзүбүздүн атыбыз билиниш керек болуп атат да. Ошон үчүн биз азыр белек катары досторубузга, ата-энебизге даярдап бердик. Жакында эле менин курбумдун свадьбасы болду. Ошо свадьбага белекке бергенге ыңгайлуу турбайбы? Ошо свадьбада деле чогула калып, боё калып, анан 1 сааттан кийин эле алып ийсе, ошо свадьбада эле уже даяр болуп калат да белек. Бирок өз колуңар менен ушу белекти жасай аласыз да. Үйлөнүү тоюнда деле, мисалы туулган күн кечелеринде деле ошол жерде өзү каалаган сүрөттү тартып, анан боеп туруп, 1 сааттан кийин уже сиздики эме даяр болот. Даяр болуп калат да. Түшүнүк. Эмнеге буга чейин Кыргызстанга бул нерсе келе элек болчу кызык? Сиздер алып келдиңиздер да? Анткени бул Россияда деле өтө көп убакыт болгон жок. Россияда бир 1 жыл, 2 жыл болду пайда болгон, ойлоп тапканы. А так бул ой өзү Европада жаралган. Анткени Европада искусство өзү өтө алдыда, биз Орто Азияга караганда өтө алдыда кетип бараткандыктан эң биринчиден ошол жакта жаралды. Анан ошон үчүн бизге мындай кеч келип калды да. Эми Кыргызстанга эми бир 2-3 жыл керек да, ошо бизге Орто Азияда биринчи болуп Кыргызстанга келиптир да. Түшүнүктүү. Өзүңөр эмне менен адистеңер кандай? Эмне менен алектенесиздер деген суроо. Өзүбүз сүрөтчүсүздөрбү? Жок, менин адисим экономист, бирок мен Жусуп менен бизде өзүбүздүн типографиябыз бар. Ошондуктан бул ойду өтө кызыгып кеттик да. Анткени типографияда биз өзүбүз ошо көбүнчө художниктер менен иштейбиз. Ошо художниктер менен ушул ойду бергенде алар да жактырды. Биринчи биз сураштырдык, кандай ой болот, эмне кылсак болот. Анан ошо сүрөтчүлөр бизге жакшы деп ушу ой келди да бизге. Алмаз мырза, кимдерден буйруктар, Жусуп мырза кечирип коюңуз, Жусуп мырза, сизге кимдерден буйруктар келип атат азыркы күндө? Мен байкашыма караганда жаш кыздардын сүрөттөрү келип атат да сиздерге. Көбүнчө. Кээ бир кишилер иттердин же мушуктардын сүрөтүн да заказ беришет. Сүйүктүү жаныбарлардын, үй жаныбарларын дагы үйгө илип коелу, өзүбүз тартып үйгө илип коелу деген ойдо. Уже иттердин, мышыктардын жакында эле уже
чоң ата чоң эненин сүрөтүн жасадык да. Мен телекөрүүчүлөргө көрсөткүм келип атат. Жыйынтыгы ушундай болот экен. Жыйынтыгы ушундай болот. Бул мисалы ушул кыздын сүрөтү болсо, сиз жиберген болсоңуз, жыйынтыгы мондай болуп чыгат экен. Азыр биз тартып аткан YouTube деген сүрөт дагы дал ушундай көрүнүштө болот. Көрүүчүлөр кызыгып жаткан болсо көрсөтүп коеюн деп чечтим. Эми азыр биз красканы кургатып, боектеп үлгүрбөй экенбиз. Ошондуктан жыйынтыгы ушундай болот. Ооба. Мисалы, New TV дегенде бул жерде жазуу турат, бир аздан кийин ушул баракчаны чаптагандан кийин, жармаштыргандан кийин кайра суруп алганда ушул кошо сурулуп чыгат, Ошо кошо сурулуп чыгып, ошо New TV наклейканын орду алпапакка болуп калып калат. Анан сиз боёгондор, боёгон жактар түстүү болуп калат да. Анан бул New TV деген эми бир аз оңоюраак да, жазуучу. Адамдын бетин түшүргөндө аябай кыйыныраак. Антип кесип аласыздар ошол нерсени? Аны атайын ошо бизде художник бар, анан графический дизайнер деген бар. Художник бизде сүрөттү биринчи кагазга түшүрөт да. Кагазга түшүргөн себеби ал беттин очертания лица деп коет. Ошолорду туура келтириш керек. Андан кийин уже графический дизайнер жасайт да. Биздин ошо жасалган убактысы 1 күндөн 2 күнгө чейин да. Заказ берилгенден 1 күндүн ичинде биз заказды жасап, доставкасы менен кылып беребиз да. Баасын кандай кылып атасыздар? Баасы бизде 5 размери бар. Ортончо размер 50-50 сантиметр, 50 сантиметрге 2250 сом болот. Канча дедиңиз? 2250 сом. 2250 сом. Бардык материалдары менен. Материалдары менен 2250 сом болот. Жакшы. Эми чоңдугуна көлөмүнө жараша болот. Көлөмүнө жараша болот. Сизге берейин бул жагын азыркенин. Бүтпөйт окшойбуз бойгондо. Бүгүн ой. Бүгүн сиз сүрөт. Бул эмне кайсы материалдан турат могул сүрөттөгү кагазчы? Бул полотно. Бул кагазда эмес, бул полотно жана кандай десем, кагазда эмес, эме да эмес да. Материал. Жакшы, эң сонун. Демек, сүрөтчү сүрөт тарта албайсыз, бирок сүрөтчү болгондон кыялдансаңыз дагы ушул ыкмага келсеңиз болот экен. Жакшы белектерди дагы берсеңиз болот экен. Биз силерге ыраазычылык билдиребиз. Алмаз жана Жусуп. Сизге чоң рахмат. Art Magic сүрөт студиясынын негиздөөчүлөрү Алмаз Садыбакунов жана Жусуп Тойчубеков бизде конокто болушту. Биз эфирдин соңунда бул картинанын жыйынтыгын көрсөтөбүз, кандай болуп калганын. Азырынча дал ушундай жөн гана жаш балдар ойнойт эмеспи, мондай кылып, ошондой эле болуп турат, бирок жыйынтыгын бир аздан кийин көрсөтөбүз. Программанын соңуна чейин эч кайда алыстабаңыздар, сөзсүз түрдө көрсөтөбүз. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Чакырганыңызга чоң рахмат. Ал эми биз азыр болсо биз спорт комплексинин ачылышы болгон экен Бишкекте. Дал ушул сюжетти көрөбүз, андан кийин дагы эфирибизди кызыктуу кылып улантканга аракет кылабыз. Биз болсо жогоруда биздин конокторубуз менен биргеликте сүрөт тартканбыз, ошонун жыйынтыгы да чыгып калды, Мен алып келе коеюн азыр, Бериңиз. Баарыбызга кызык болуп аткан болчу, кандай болот экен деп. Дал ушундай New TV биздин New TV телеканалынын эмблемасы түшүрүлгөн картинка дагы даяр болду. Көрсө жыйынтыгы дал ушундай кооз менен аяктайт экен, Биз ойлоп атканбыз, жөн эле үстүн боеп койдук, эми кандай болот деп буюрса. Жакшы эле боеп турбуз, экөөбүз. Аябай күчтүү боеп турбуз, Чоң сүрөтчү турбайбызбы экөөбүздөн чоң сүрөтчү. Дал ушундай жакшы нотада программабызда жыйынтыктайбыз. 1 саат бою биз менен бирге болгон көрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Студияда Азирет Осмонов жана Акмарал Аипова болдук. Көрүшкөнчө достор.